Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында жаңалыктар, кабарлар жана окуялар менен саламатсыздарбы. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. 12 июнь Москвада жана Россияда Россия күнү белгиленди. Бул күнү өтө көп майрамдык маанайдагы окуялар, ошондон сырткары көптөгөн шок кылган окуялар болду. Мисалы, кече жамгыр жааганда көчөдө сүзүп жүргөн адамдарды учуратканга болот эле. Куски на снежинки похожи. Вот это да. Какое сегодня? 12 июня. Андан сырткары Москванын көптөгөн жеринде жамгырга кошо мөндүр жаады. И по ветербану надо похерачить. Ошол эле учурда Москванын Красный Октябрь территориясында Jet Rush боюнча фестиваль болуп өтүүдө. А когда поднимет, будет отчет. И начнется его 1,5 минуты. Аплодисменты, друзья, это тройное сальто. И Ваня заходит, смотрю, суперманвист. Просто все друзья супер-пупер. Я обалдеваю от того, как ребята летают, это класс. И осталось 300 секунд у Вани. Ал эми Москвада жамгыр болобу, кар болобу, мөндүр болобу, таш жаайбы, баягы эле дворниктер кызматта. Элдерге колдон келишинче ыңгайлуу болуш үчүн көптөгөн кызматтарды кылышууда. Мигранттарга даңк деп бирден лайк басып коюңуз. Ал эми баарына белгилүү болгон Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров Кыргызстанга келди. Маалыматты ишенимдүү адамдар тастыктады. Миллиардер учурда Ысык көлдө экени айтылууда. Дуров буга чейин Борбор Азиянын жашоосун көрүүгө, элдин Telegram каналын кантип кондолонур жана алардын санарып муктаждыктарын изилдөө үчүн келерин билдирген. Россияда өтчү БРИКС 2024 оюндары Казан шаарында башталды. Кыргызстандын спортчуларын кошкондо ага 89 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Россия лидери Владимир Путин оюнду ачык деп жарыялады. Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Биздин мекендештерге эскертүү катары айта кетели, кече Москванын дагы бир районунда 24 саат иштеген чайхананы бир белгисиз адам күйгүзүп жиберген. Чайхананы атайын күйгүзүп жиберген бул адамды азыр учурда полиция изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Ошондуктан дегеле негизи коомдук жайларда жүргөнүңүздөрдө өзүңүздөргө карап этияттап жүрүңүздөр. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле береке элге жарайт кереке. Береке.ру сайты же Google Play'ден Береке.ру тиркемесин көчүрүп алыңыз, дайым телефондо болсун. Биздин Москвадагы иштеп жүргөн мекендештери айрыкча шокко салган шок кабар бул
Рубльдин курсунун төмөндөп кетүүсү. Бир суткада Кыргызстанда рубльдин курсу кыйла түштү. Кече эртең мененки салыштырмалуу долларды сатып алуунун орточо курсу 33 тыйынга өсүп, сатуу 40 сомго жогорулаган. Сатуунун төмөнкү чеги 30 тыйынга жогорулап, азыр 87,8 сомду түздү. Учурдагы убакыт боюнча эсептегенде сатып алуу 93кө чыкты. Ал эми кээ бир банктарда алмаштыруу курсу 60 тыйындан деп турат. Бул чындыгында шок кыла турган кабар, себеби эгерде ушундай курс менен болгон болсо, анда Россияда иштегендин кереги жок деп эсептейбиз. Кандай дейсиз? Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогун да карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарға береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге ысыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.